Эки салмактын мурдагы чемпиону Генри Сехудонун кайтып келиши менеджер Али Абдулазиз кабарлады. Жана Дастин Порие Конорду экинчи жолу бутун сындыргандан соң ага точка койгондугун айтып өттү. Достор, каналга катталгандан соң коңгуроону жаңызып коюңуздарчы суранч. Анткени күн сайын видео даярдайм силер үчүн. Силерге болгону барбай жатат видеом. Себеби мен YouTube'дан нарушууну алганмын. Ошол үчүн болсо керек менимче. Алдындан рахмат. Эки салмактын мурдагы чемпиону Генри Сехудо 2022 жылы октогонго кайтып карьерасын улантышын менеджер Али Абдулазиз кабарлады. Мен Сехудого 100%га ишенем. Ал октогонго кайтат. Бир гана салмакта эмес, эки салмактын мушкер катары кайтып келет. Анын азыркы максаты чемпиондук кур болот. Азыркы учурда Сехудо баарына таяр болуп турган чагы титул үчүн. Азыр Сехудо дем алышта. Кайсыл учур болбосун бул ар дайым салгылашып мушташкысы келип турат, деди Али Абдулазиз. Достор, силер эмне ойлойсуңар? 2 жыл жок болуп кеткенден соң Сехудо кайрадан чемпион боло алабы, жокпу? Бирок мындай карасаң, бул нерсени айтуу кыйын. Акыркы жолу 2020 жылы 9 майда салгылашып, ошол бойдон башка урушпады. Менин оюм боюнча 57-61 кг салмакта Сехудого ылайыктуу күрөшчү жок. Калар элем 65 кг салмактагы Александр Волконовский чемпион менен кезигүүсү. Экөөсү кездешеби жокпу, ал белгисиз. Балким болбойт. Болуп калса сонун болот эле. Кийинки жаңылык: Конор Макгрегорду Дастин Порие 2 жолу ринг үстүндө бутун сындырып, Конорго точка койгондугун айтты Порие. Азыр мен Конор тууралуу ойлонбойм. Биздин жолугушуу кайрадан 4-чү беттешүү болушу мүмкүн. Азыр мен бир гана кийинки сопернигим тууралуу гана ойлонуп жатам. Макул, ал сүйлөй берсин. Мен өз ишимди улантам, деди Порие. Жана 12 декабрь күнү Лас-Вегаста болуучу турнирде өз титулун Чарльз Оливейрадан алып коюшун айтып өттү. Достор, ачык айтканда Пориенин мотивациясы күчтүү экени билинип турат. Силерге кандай сезилет? Ошол кызык болуп жатат. Оюңарды жазгылачы комментарийга. Бүгүнкү жаңылык ушулар достор. Каналга катталып коңгуроону жаңызып койгула. Ошондо биринчилерден болуп көрө аласыңар.